Саламатсыздар урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн сиздерге Оштогу Фуркат айылынан сатыла турган дагы бир үйдү кайрадан көрсөтмөкчүбүз. Бул трасса Ош Өзгөн трассасы. Тетиги жерде Кыргызстандын желеги желбиреп турат. Фуркаттагы айлампа. Андан Өзгөн тарапка, Ты тарапка 500 метр жүрсөңүздөр, сол тарапка бурулган Баяз көчөсү бар. Мына ушул Баяз көчөсү менен түз эле барып, анан оңго буруласыздар. Калганын дагы түшүндүрүп беребиз. Азыркы асфальт көчө менен түз батышты көздөй жүрүп, трансформатордун жанына келгенде оң тарапка буруласыздар. Анан берки көчөгө өтөсүздөр дагы ушул жак менен эле түз ушул көчөнүн төрүнө чейин келесиздер. Төрүнө келгенде көчө сол тарапка бурулат. Бул жерде бышык кыштан курулган 2 кабаттуу үй турат. Анын жанында мына бул кооз үй турат туугандар. Эсиңиздерде барбы? Биз буга чейин жай мезгилиндеби, май айындабы, кыскасы ушул жылы күн ысык мезгилде ушул үйдү тартып сиздерге көрсөттүк эле. Бул үйгө бүгүн кайра өзүм жалгыз келдим. Анткени үйдүн ээси азыр жок. Күлүчүм мага бердирип жибериптир. Барыңыз үйдү кайра тартып көрсөтүп коюңуз. Анткени үйдүн баасы түштү деди. Андыктан назар салып туруңуздар. Биз азыр ушул үйдү толук көрсөтүп чыгабыз. Үйдүн крышасы тыныке менен жабылган, суу түтүктөрү, фронтондору жасалган. Үй негизи бышык кыштан курулган. Проект өзгөчө проект. Үйдүн сырткы фасады көрүп турасыздар, жакшынакай кооздолуп жасалган. Жери 5 сотик. Ашыкча жери менен кыскасы фактически 6 сотик. Төргө ылдыйга чейин уланат. Айланасын бүт тосуп койгон. Көрүп турасыздар, прожектор коюлган, свет кирген. Үйдүн алдында навес, брусчатка бүт баары бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр бул үйдө эч ким жашабайт туугандар. Үйдүн алдындагы площадка, брусчатка ушул жер. Тетиги жерден суу дагы чыгарылыптыр. Үйдүн узун туурасын сурабаптырмын. Менин эсимде жок. Аны үйдүн ээлери менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Сырткы декор жакшы болгон. Тетиги 2-нчи кабатта балкону да бар. Бул үйдөгү бөлмөлөрдү мен жакшы билем, андыктан өзүм кирип көрсөтө берем. Сырттан дарбазадан унааны киргизип, навестин астына коюп коесуздар. Ал эми үйдүн бул жагынан, үйдүн артындагы жер аянтына, бак таракка, подвалга өтсө болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Анда көрсөтүүнү баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар. Мен өзүм жалгыз баарын көрсөтүп чыгам. Бул коридор, көрүп турасыздар. Азыр свет жок. Бир аз караңгыраак болсо дагы колдон келишинче көрсөтөбүз. Мынандай гүлдүү, кызыл гүлдүү абойлор менен жасалган. Бул коридор узун туурасы 4x4, 16 метр квадрат чыгат. Эшиктер бардыгы жыгач эшиктер. Ортодогу бөлүктөрү айнек. Андан сырткары потолок, коридордуку тоголок формасында натяжной потолок менен жасалган, люстра коюлган, түстүү лампалар, кичи лампалар баары коюлган. Пол болсо көрүп турасыздар, жыгач пол. Оң жактан баштайм. Оң жактагы биринчи бөлмө бул кухня. Көрүп турасыздар, кухнянын бир тарабы эркер формасында чыгарылган, отопление бар, 3 терезеси бар, потолок натяжной, матовый натяжной, чекелери гипсокартон, люстра бар. Жашыл түстөгү Г формасындагы кухня эмеректери коюлган. Асты үстү өзүнчө, анан таза суу дагы киргизилген. Бул кухня болду. Узун туурасы 3,5 × 4. Мындан сиздер сол тарапка бурулуп кирсеңиздер, төрдө дагы бир бөлмө бар. Бул 3,5 × 4 размериндеги дагы бир бөлмө. Отурган үй, жашаган үй. Мына ушундай бөлмө. Же спальня десек болот. Полу жыгач. Дуалдын жарымына чейин жыгач каражаттары менен жасалган. Отопление бар. Үйдүн арка тарабында бир терезеси бар. Потолок асман түсүндөгү натяжной. Ушундай. Полу жыгач сырдалган. 2 бөлмөнү көрдүңүздөр. Бул бөлмөлөрдүн карама каршысында дагы 2 бөлмө бар биринчи кабатта. Бул балдардын бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Менимче бул бөлмө балдардын сабак даярдоочу бөлмөсү. Же уктоочу бөлмөсү. Мында да 3 терезеси бар. Бул кичинекей чакан бөлмө, балдардын бөлмөсү. Отопление бар. Потолок көк түстөгү натяжной, кичи лампалар, люстра баары илинген, коюлган. Ички аянтын айта турган болсок 3 × 4. 12 метр квадратка жакын.
Эркер жагын эске алганда 12ге жетпейт. Ал эми төрдөгү бөлмө бул чоң зал. Биринчи кабаттагы чоң зал мына ушул. Узун туурасы 4-кө 6. 24 метр квадрат чыгат. Гүлдүү моющий обойлор менен жасалган. Потолок 4 бөлүк, натижной, жашыл түстө, чекелери гипсокартон, формаланган, люстра, кичи лампалар бары коюлган. Карнизда иллюстрация занавесканыкы. Отопление бар, көк секциялуу батарея коюлган. Мында бир эле терезеси бар. Аянтын көрдүңүздөр. 4-кө 6, 24 метр квадрат чыгат. Эми коридордон түз өтүп, арка эшиктен нары өтсөк, коридордун калган бөлүгү тепкич менен экинчи кабатка чыгабыз. Ал эми тепкичтин астыңкы аянтында мына жерде душевой, төрүндө болсо күзгү раковинасы менен коюлган. Кыскасы бул жагы душевой болот. Экинчи кабатка чыгып келе жатабыз. Жыгач, тепкичтин айланасындагы перилалары да бүт жыгач, сырдалган, лакталган. Экинчи кабаттагы обойлорду караңыздар, мынандай көк, золотистый, аралаш гүлдүү обойлор менен жасалган. Биринчи кабаттагы коридордун аянты кандай болсо, ошондой эле, андан чоңураак. Бул төр тарабы кошулат. Бул жакта 2 терезе коюлган, бийик терезелер. Потолок асман түсүндө жасалган, натижной, кичи лампалар, люстралар бары коюлган. Мына бул эшик менен сиздер сырттан көрдүңүздөр, балконго чыгууга да мүмкүн. Оң жактагы бөлмөгө кирели, бул үйдүн эң чоң бөлмөсү ушул. Көрдүңүздөрбү? Чоң зал экинчи кабатта жайгашкан. Туурасы 4 метр, узундугу 8 метр чыгат. Бул үйдүн арт тарабы, терезеси бар. Потолок кыпкызыл түстөгү натижной, кичи лампалар, люстралар бар илинген. Bir tarafı olsa erker formasında çıkarılgan 3 terezesi var. Polu olsa jıgaç sırdalgan. Emi sol taraftagı 2 spalniydi көрсөтүп коелу. Biri взрослый спальня, biri детский спальня. Мына детский спальня. Бул көрүп турасыздар, жанагы биринчи кабаттагы кухнянын эле экинчи кабаттагы аянты ошондой эле размерде. Жашыл түстөгү натижной, гүлдүү обойлор, оймо чиймелүү, полу жыгач сырдалган. Ал эми бул болсо кызыл түстөгү туш кагаз менен жасалган, узун туурасы 3,5 4 спальня. Взрослый спальня. Потолок натижной. Bir терезеси бар. Мына ушундай. Биз бөлмөлөрдү биринчи кабаттагы, экинчи кабаттагы баарын көрсөтүп чыктык. Электромонтаждары жасалган. Бүт баары жакшы. Келип эле кирип сразу жашай бересиздер бул үйдө. Бул үйдүн баасын сиздерге айтып коеюнчу туугандар. Үйдүн баасы 65 000 долларга түшүптүр. Буга чейин 75 деп айткан болчу. 70 000 доллардын тегерегинде берем деп жаткан болчу. Көчүп кеткен, айылга көчүп кеткен өзү. Ошондуктан бул жерде азыр эч ким жашабагандыктан үйдү сатууга койгон боюнча турат. Үйдүн ичин тазалап, баарын көчүрүп алып чыгып кеткен. 65 000 доллар кеми бар. Андан дагы түшүп берем деди. Эгер нак болсо дейт, 60 000 доллардын тегерегинде берет экен. Биз эми үйдүн жанындагы тепкич менен, тротуар менен үйдүн аркасындагы жер аянтына өтүп түшүп баратабыз. Бул жерде сырткы ажаткана жасалган. Жер аянты болжолдуу түрдө ушул ажаткананын тегерегине чейин эле келет, нар жагы ашыкча, кошумчасы менен. Ал жагын азыр көрсөтөм. Үйдүн арт тарабында 15тен ашуу мындай жаш көчөттөр егилген, кокон гилас, алма, шабдалы жана башка дегендей. Үйдүн аркасында болсо мындай 2 эшиктен кире турган подвалы бар. Тетиги жакта бир эшиктен киргенде подвалдын склады, бул жагы болсо топкасы. Мына көмүрү печкасы менен. Көрдүңүздөрбү? Топка отопление ушул жакта. Көмүргө отту жагасыздар, үй кайнап ысып чыгат. Көрдүңүздөр да. Мына жерден дагы сууну чыгарып койгон, таза сууну. Бул жерде болсо суу кампасы бар. Канча куб экендиги эсимде жок. Кыскасы бир 3-4 тонна бата турган суу кампа бар. Сууну запас камдап алса, ушул жерден иштете берсе болот. Жердин калган ылдый тарабындагы бөлүктөрүн дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Документальный 5 соток. Анан ашыкчасы менен 6-6,5 сотуктун тегерегинде болот.
Мына жерде арык бар экен. Көрүп турасыздар, мына камыш талдар турган жер, анын ылдый тарабы жол болуп калат. Ошондо ana ошол камыштардан, талдардан бир жагы бүт сиздердики. Бул жагындагы бактарак кылып аласыздар буюрса. Көрдүңүздөр да, биз үйдүн арт тарабына өттүк. Артынан, аркасынан көрүнүшү ушул. Үйдүн турушу ушул. Эгерде жакса сүйлөшүп көрүңүздөр. $65.000 кеми бар. Варианты дагы болушу мүмкүн. Вариант дегенде кандай вариант? Эгерде шаардан квартира болсо, алмашабыз дейт. Же болбосо, автоунаалар болсо, аларга да вариант бар деп жатат. Бул вариантты дагы эске алып кое бересиздер. Инфраструктурасы. Эгерде бул үйдө жашасаңыздар, Фуркаттагы Айлампан жанындагы мектепке, бала бакчага, мечитке, медресеге, аптекага, маркетке, дүкөндөргө, касапканага баарына жакын. Ушундай. Кимге жакты? Эгер ушул үй жаккан болсо, эртерээк аракет кылыңыздар. Кыскасы, раса тойлорду өткөрө турган үй экендигин байкадыңыздар окшойт. Мен колдон келишинче өзүм жалгыз эле көрсөттүм. Анда экрандагы телефон номерларга чалып байланыша бериңиздер. Документтери баары так экен. Амандыкта көрүшөлү.